көркөм окуу жана сахналаштыруу сынагына туш келипсиздер. Бүгүн 12 декабрь улуттук адабият күнү. Бул маанилүү күнгө карата Ош мамлекеттик университетинин бардык факультет, институт жана колледждеринде Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган маданий жана адабий иш-чаралар уюштурулду. Алардын катарында экономика, бизнес жана менеджмент институтунда студенттер аралык адабият адептин булагы аталышындагы интеллектуалдык сынак өткөрүлдү. Анда катышуучулар Алыкул Осмоновдун өмүрү жана чыгармачылыгына байланыштуу 3 бөлүктөн турган тапшырмаларды аткарышты. Сынакка биринчи курс студенттер катышып, командалар акындын өмүр баяны, чыгармалары боюнча суроолорго жооп берип, чыгармачыл тапшырмаларды аткарышты. Соңунда мыкты көрсөткүчкө жеткен командаларга дипломдор жана атайын сыйлыктар тапшырылат. Конкурстун негизги максаты бул биздин Ош мамлекеттик университетинде жарыяланган адабият күнүнө карата Чыңгыз Айтматовдун жана Алыкул Осмоновдун чыгармаларын пропагандалоо, жаштардын арасында мындай иш-чараларды өткөрүп, кээ бир чыгармалар менен тааныштыруу, өздөрүнүн аткаруусунда көрсөтүү.